Саламатсыздар, урматтуу Кабар улуттук маалыматтык агенттигинин көрөрмандары жана окурмандары. Эсиңиздерде болсо, аз күн мурун Россияда Крокус эс алуу жайында чоң теракт болду деген маалымат чыкты. Баарыңыздар көрүп болдуңуздар болуш керек. Ошол терактты жасаган адамдар бул Орто Азиянын тагыраагы Тажикстандын жарандары деп айтылгандан кийин бир эле тажик элин эмес, жалпы Орто Азиянын мигранттарына кысым күчөдү деген маалымат пайда болду. Негизи эле дүйнө жүзүндө Кыргызстандан кеткен мигранттар абдан көп. Миграциянын азыркы абалы кандай деңгээлде, эмне өзгөрдү, эмне өзгөргөн жок. Ушул боюнча убагында абдан миграция боюнча чоң иштерди жасаган Жогорку Кеңештин экс-спикери, депутат элдик Кубанычбек Исабеков агайды студияга чакырдык. Ассаламу алейкум. Саламатсыздар. Соңуңуз жакшыбы? Жакшы. Сизден ушул убагында ушул миграция боюнча көп иштерди жасаган адам катары мыйзам деңгээлинде сунуштарды, пикирлерди айтып жүргөн адам катары азыркы күндөгү миграциянын абалы боюнча сурайын дедим эле. Жана айтпакпы, Крокустан кийин, Россиядагы болгон террористтик акттан кийин мигранттарга болгон кысым күчөдү деген сөздөр болуп атат да. Крокуста болгон окуяда чындыгында биз эми да мусулманбыз, диндин жакшы жактары көп. Бирок мамлекет менен дин өзүнчө биздин конституция боюнча бөлүнгөн. Ошондой болсо дагы биз баары Кудай деген кишибиз. Тилекке каршы динди тескери түшүнгөндөр дагы болуп атат. Жанагы башка да агымдар, течениялер болуп атпайбы? Мисалы, Хизбут Тахрир, ислам фундаментализми дегендейчи. Эсиңиздерде 5-6 жыл мурун деле бул Сирияда кармап алып туруп кишини канжар менен мууздаганчы. Анан Европа, башка мамлекеттер көрүп туруп, мусулмандардын баары ушундай деген мамиледе болуп калып атат да. Терс көрүнүштөр пайда болуп атат. Эми бул Крокуста делечи, бул даярдалган атайы нерсе болуп атат. Ошончолук курал жабдыктар кайдан келген? Ошол автомат жардыруучу, өрттөөчү заттарды кайдан алышкан? Ачык түрдө алып барып атышат аларчы. Анан каражаттар дагы бөлүнгөн, булар даярдалган сөзсүз да. Анан Кыргызстан жарандарына көбүсүп алып калганы жанагы бир жаран бизде мурунку төрөлүп өскөн болуп атпайбы? Кыргызстан төрөлүп. Тышкы иштер министрлиги биздики айтты 2014-жылы ал Кыргызстан жарандыгынан чыгып кеткен деп. Бирок аны түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар, окуганы бар, окубаганы бар. Анан бул азиялыктар ушундай кылды деген ой пайда болуп атат. Ошол эле маалда биздин жанагы 15 жашар жаш жигит баатырлыкты көргөздү да. Миңдеген кишини алып чыкты. Дагы бир Руслан жана дагы бир Игорь беле ошондой эки жигит дагы бир топ кишилерди арткы эшиктер менен алып чыгып кетти. Алар эрдик көргөздү. Эми ошолорго дагы зыян келтирди деп эсептейм, жанагы биздин мурунку жараныбызчы. Анан эми азыр бул дүйнөсүндө тынч эмес, баарыңыздар билесиздер. Мына Украина менен Россия эмне болуп атат? Мына жакында эле ал тургай Казанга деле жанагы беспилотниктер атака кылбадыбы? Атака кылды. Бул ошол жерде имараттар талкаланды, өрттөндү дегендейчи. Азыр мына Сирияда деле тынч эмес. Азыр мына Палестина менен Израилдин ортосу эмне болуп атат? Дүйнөсүндө тынч эмес да. Ошол эле маалда биздин бул стратегиялык өнөктөшүбүз Россияда жанагыдай көрүнүш болгону бул жаман. Андан сактанышыбыз керек баарыбыз. Бизде деле ошондой терактылар болгон. Эсиңиздердеби? Москва көчөсүндө дагы болгон. Эми мындан эч бир мамлекет болбойт деп кепилдик 100% бере албайт. Ошондой болсо дагы биз байкашыбыз керек, даярданышыбыз керек.
анын Кудайдын бетин аргысын дегендейчи. Эми миграция сөз кылсак, бизде эми бул дүйнө жүзүнүн баарында миграция жүрүп атат. Миграциянын себептерин өзүңүздөр билесиңер. Эми согуш болсо, жана табигый кырсыктар болсо миграция болот. Эми бизден бир топтору дагы окуп жүрөт, иштеп жүрөт Москвада. Илимий иштер менен жүргөндөрү бар, командировкага баргандар бар, оорук чалдар бар, дарыланган баргандар бар. Анан көпчүлүк иштегендер баргандар болуп атат. Эми биз ошолордун укуктарын коргоп калышыбыз керек. Социалдык жактан, укук жактан колдошубуз керек. Тилекке каршы кийинки убакта бул миграция проблемасы ушу шайлоого келгенде эле эске түшкөндөй болуп калып атат да. Мурун биздин убакта биз мамлекеттик комитет түздүргөнбүз. Айгүл Рыскулова деген айымды алып келип председатель кылдык элек. Мамлекеттик комитет бул координациялык ролун аткарса дегенбиз. Эмгек жана миграция комитетичи. Ошол чыгып аткан, кирип аткандарды учетко алып, чек ара кызматы менен ички иштер министрлиги менен биргеликте иш алып барып, жана адам сатууга каршы жана ички сырткы миграцияны эсептеп, ушу саясат алып бара турган мамлекеттик комитет керек деп эсептечү элек. Бүгүнкү күндө да керек деп ойлойм, менин жеке оюм. Ошону сунуш кылар элем өлкө башчыбызга дагычы. Себеби азыр миллиондон ашык мигранттар жүрөт. Мына чындыгын айтсак, мен азыр бир үй бүлөлүк иштер менен кичүүнүмдүн баласы Америкага кеткен 13 жыл болду. Ошол жактан аял алып, үй бүлөлүү болуп, 2 балалуу болду. Ошосун кесебиз деп, анан ошол балабыздын жакшылыгына бара элек. Анан ошо жолдошум экөөбүз барып келдик ал жака. Ал жакта аябай көп Чикагода кыргыздар жүрөт. Азыр көпчүлүгү жанагы башка түштүк америкалык мамлекеттер аркылуу анан баары эптеп-септеп өтүп Мексикага барып, анан Мексикадан Америкага кирип атышат. Эми Трамп келсе, ал тыят болуш керек. Себеби баягы дубалда куруп келатпады беле, үлгүрбөй калбады. Анан Байдендин убагына кирип алалы дегендер көп болуп атат. Акыркы тыйынын сатып, акыркы мүлкүн, оокатын сатып баргандар көп болуп атат. Анан мен бул Садыр Нуркожоевич Жапаровго чоң рахмат айткым келет. Мисалы Чикагода мэриянын так маңдайына биздин башкы консулдук ачылыптыр. Ал жерде Болот Борбиев генеральный консул болуп иштеп атат. Кыргыздын туусу ошол жерде желбиреп турганына мен аябай ыраазы болдум. А киши менен Чикагонун өзүндөчү. Себеби азыр Чикагода, Америкада эң көп кыргыздар Чикагода жайгашкан. Ал тургай Нью-Йорктон дагы ошол жака агылып барып аткандар бар. Анан бир область болуп калды деп тамаша. Тамаша бир четем, бирок бул чоң штаттардын бири. Чикагода мегаполистердин бири. Ал штатта 12 миллион калкы бар чоң штат. Анан энергетикасы дагы мындай өнөр жайы дагы өнүккөн штат, небоскребтору көп штат. Анан биздикилер дагы ошол жака барып эмгек кылып жанын багып атышат. Үй бүлөсүн багып атат, ата-энесине жардам кылып атат. Мигранттарга таазим кылыш керек. Тизелеп туруп таазим кылыш керек болсо. Биздин сомду да кармап турган ошол кишилер. Өзлөрү эмгек кылып, бияктан кылмышкерликке, ууру зордук зомбулукка катышкандан көрө деп, өзлөрү кыйналса да эмгек кылып атпайбы? Мисалы Россияда 10-15 киши бир комнатада жашагандар бар да. Чындыгын айткандачы. Анан бул тилекке каршы бир топ ажырашып кетип атат. Кээ бири жоголуп кетип атат, өлүм житим болуп кетип атат. Бул миграция проблемасы боюнча мен да бир топ закондорду жазгам да, анан мен да башыман өткөн. Көп жерде кыдыргам, көп жерде КАМАЗдар менен жүргөнбүз. Көп жерде бузулуп, рекеттерге туш болуп ар кандай мыйзам бузууларын көргөнбүз, ошол эле коңшу мамлекеттердикинде элечи. Анан эми Чикагода болсо тытнакай кылып жасап алышыптыр. 3 кызматкер иштеп атыптыр бүгүнкү күндө. Биздин жарандар ошо Вашингтонго барып, очередке туруп, ошо жерде көп расход болуп аяка дагычы. Мейманканада жашап, ошо бир доверенность ишеним катын жазыш үчүн, же паспортун алмашыш үчүн, же бир жардам алыш үчүн ошондой кыйналып жүрбөй, азыр Чикагода барып атыптыр да. Чикаго азыр ген консулдук 27 Американын штатын тейлеп атат, карап атат. Жанагыдай биздин мигранттарга өзлөрүнүн услугасын көргөзүп атат. Бул президенттин жасаган абдан жакшы кадамы деп эсептейм. Бул Чикагода ген консулдук ачылганы биздин мигранттарга
аябай жону майдай жакты деп эсептейм. Алар эми доверенность жазып бериш үчүн ошол жака барбай, тиги жерде болуп атат. Паспорт алмаштырып атат, мөөнөтү бүтүп калган документтери бар, ырчырлар болуп калып атат. Тилекке каршы ал жерде жамандыкка кабылып калганда кыргыздар бар экен. Аларга дагы юридикалык, консультациялык жардам керек да. Анын үстүнө азыр Америкада дагы кризис болуп атат. Мисалы мен бир таксист менен сүйлөшсөм, бир күндө дейт 500-550 долларга чейин тапчымын дейт. Ал эми анын ичинен күйүүчү майга кетет, ремонтко кетет, жана уруксаттууларына кетет, бирок жан бакканыбызга жакшы болчу дейт. Эми азыр 300гө жетсе жетет, жетпесе жок калат деп калды да. Анан көпчүлүгү жана доставкада иштеп атат. Мурун жана тракта иштегендердин бир тобу азыр трак бизнеси өчүп атат. Кээ бирлери жумуштан кетти, кээ бирлери трактарын сатып атышат. Анан ал жакта дагы кризис сезилип атат. Баалардын өскөнү сезилип атат. Ошондой болсо дагы биздин ген консул ошол жерге отурганы бул абдан чоң биздин мигранттарга жөлөк пайда болду деп эсептейм. Бул жагынан мен президентти дагы колдоп кетким келет да. Анан эми мигранттарды биз колдобосок ким колдойт? Алар жыргагандан кеткен жок. Ошолор ошол жактан кыйналса дагы ата энесин багып, элине журтуна жардам кылып, кээ бирлери ошо айылына мектеп салганга жардам кылып атат, көпүрө салганга жардам кылып атат, бир социалдык объектлерди бүткөрүп атат, ата энесин багып атат. Бул жакшылык деп эсептейм. Бул жакшы, бул баарыбызга эле малым го, уже 30 жылдан бери менимче Кыргызстанды багып аткан, бюджетин толтуруп аткандагы эң чоң бир салым ушул мигранттар тарабы. Бирок эми азыр ушу миграцияны тейлегендер эмгек министрлигине, анан тышкы иштер министрлигине бөлүнүп калды да. Бул биз миграцияны, эмгекти экспорттоп аткан мамлекет болгондон кийин биз саясатыбызды активдүү жүргүзүшүбүз керек. Россия, Казакстан жана башка мамлекеттер кабыл алып аткандар, алар өзлөрүнүн жумуш ордун, конечно, защита кылгысы келет. Ошондой болсо дагы биз бир Евросоюзга киргенден кийин, Евразия союзга киргенден кийин биздин укуктарыбыз башка мамлекеттердикинен жогору болуш керек. Эми миграция боюнча сүйлөшкөндө, демек бул биздин жарандар башка мамлекеттин жарандары бизге келет дегенде эле өткөнкү жумада эсиңизде болсо дагы бир жарлыкка кол коюлду. Бул президенттин жанагы инагент боюнча жана бейөкмөт уюмдар боюнча деген бул көп биз өткөнкү маегибизде да бул жөнүндө сүйлөштүк эле. Президенттин жарлыгы чыккандан кийин эмне өзгөрүү болду? Ошол эле сиз болгон Чикагода биздин жарандар үчүн кандайдыр бир таасирин бердиби, берген жокпу деп билгим келип атат да. Себеби убагында ушинтип ызылдап чыгышкан. Тиги бул мыйзам кабыл алынчу болсо биздин өлкөгө дагы, биздин өлкөнүн жарандарына дагы башка мамлекетте жүргөн кысымдар болушу мүмкүн. Бул бейөкмөт уюмдар дагы биздин жарандар да. Биз деген материалдык кызыктуулукту унутуп, эң негизги мамлекеттик кызыктуулук биринчи орунда коюшубуз керек. Биз тилекке каршы жанагы айла жоктон деле мигранттар кетип атпайбы, акчасы жогунанчы. Бул жерде болсо чет мамлекеттен келип атат акчачы. Бирок эмнеге келип атат? Анан чет мамлекеттен берип аткан ошол инвестор деп айтып коелук, мисалычы. Инвестор деп да айтууга кыйын болуп атат алардачы. Донор деп коелук. Кайсы себептен эмне багытка берип атат? Мисалы бардыгы эле НПО бейөкмөт уюмдары жаман деп айта албайм мен. Мисалы Адилет клиникасы бар, укук коргоо клиникасы бар. Чолпон Жакыпова иштеп жүрөт. Ал киши көп кишилерге консультация, укуктук жактан жардам берип жүрөт. Адвокат болуп да коргоп жүрөт. Бир жамандык жака чакырган мен уга элекмин. А кээ бирлери болсо бир туурабы, туура эмеспи, ошону будуң чаң кылып эле көкөлөтүп, ызы чуу кылып эле кайсы жерде чуу ошолор жүрөт да. Ушул жакшыбы? Жок. Мисалы кээ бир ошол акча берген чет элдиктер даже билбей калып атат өзлөрү. Эмнеге багытка берди, кайсы жака жумшалды дегилчи. Отчет алган жери жок да. Анан бизде ар бир мамлекет өзүнүн сырткы, ички саясатын өзү алып барат. Эмне үчүн бизге бирөө келип туруп командир болуш керек да? Биз деген эгемендүү мамлекетпиз. Биз деген
тарыхыбыз, тилибиз, дилибиз, маданиятыбыз менен эң байыркы элдердин бирибиз. Саныбыз аз болгону менен биз деген улуу деген Кытай эли менен, улуу деген Россия эли менен дагы тең тайлашпыз. Керек болсо биз ошону сактап калышыбыз керек. Бөркүбүздө көрүшүбүз керек мамлекеттин келечегинчи. Анан ошону бузуп эле ичинен ириткенге кызыктар мамлекеттер бар. Чын эле айтыш керек да. Орто Азияда биздикиндей демократиялык арал деп койчу. Азыр деле ошондой. Ким эле чыгып алып туруп президентти баш кылып калган, төш кылып туруп шыбаган мамлекетти көрдүңүзбү? Коңшу мамлекеттерден сразу түрмөнүн түбүнө камайт. Ошол эле Тажикстанда алып көрүлөт. Андай жок да мисалычы. Анан арыдан бери болуш керек да мисалычы. Анан закон баарыбызга тиешелүү да. Бирдей болуш керек да. Мисалы мен ишкермин. Пенсияда болсом дагы ишкана жетектеп атам. Мен ай сайын отчет берем, квартал сайын отчет берем, жылына ай сайын отчет берем. Налог төлөп атам, жумуш ордунан камсыз кылып атам, элгечи. Социалдык төлөмдөрдү төлөп атам. А эмне үчүн бейөкмөттүк уюмдар андай болбошу керек? Алар эмне башкача мамлекет, башкача асмандан келишти беле? Эмнеге ал акча? Аларга бекер акча келип атат да. Өзү чугулган акча келип атат кээ бирлеричи. Эмне проект өткөрүп койду? Миллиондогон, жүздөгөн миллиондогон долларларды алды. Кайсы жакшылык кылып койду? Айтып берсинчи. Кай жерге бирдеме куруп койду, же эмне кылып койду? Элдин эмне билимин көтөрүп койду? Мисалы бир мектепти алып туруп ичитишин баарын жасап бердиби? Же ошолордун бир жакшы окуучуларын Америка же Англияга барып окутуп келдиби? Эмне кылып коюшту? Теңдик болуш керекпи же жокпу? Ар бирибиз мамлекеттин келечегине жооптубуз. Ушул жердин жараны болгондон кийин. Бул мыйзам биринчи кезекте тартипке чакырат. Сөзсүз түрдө мамлекеттин стабилдүүлүгүнө, келечегине чакырат деп эсептейм. Жоопкерчилигин чакырат. Буга деген мен колдойм, себеби ошондой болуш керек. Любой мамлекет ошондой. Коңшу мамлекет Казакстанда кабыл алган, Россияда кабыл алган. А биз эмне мындай эле? Америкада деле бар. Ичинен ирители дегендер көп. Ички сырткы душмандар деле бар, чынын айтканда. Дагы бир маселе боюнча сиздин оюңузду билгим келип атат. Сиз эми убагында жогорку бийликтерди иштеп жүргөнсүз, мамлекеттик иштерди аябай жакшы билесиз. Бул эми социалдык багытта болсо дагы менимче сиздин айта турган сөзүңүз болуш керек бул боюнча дагы. Мына кече жакында эле президенттин катышуусу менен чоң жыйын болду. Ал жыйынга министрлер кабинетинин төрагасы, министрлер, губернаторлор, шаар мэрлери катышты да. Ал жыйындын негизги максаты ошол жанагы кыргыз жылуулук тармагында, энергетика тармагында ошо мындай конкреттүү реформалар жүргүзүү. Мисал үчүн мына кышында бизде тесте авария болду, ага чейин бир 4-5 жыл башта дагы авария болгон. Даярдык жакшы болот, жакшы болбойт деп энергетика кайра свет өчүп атат деген мындай сөздөр айтылып, суунун көлөмү азайып кетти деген. Ошол боюнча бул реформа ушулардын алдын алуу, ушуларды жоюуга жардам береби? Себеби мындай дагы ойлор бар да. Бул эми жергиликтүү бийликтердин башкаруусуна алынгандан кийин алар өздөрү каалаган тарифти коюп, бааны көтөрөт дагы, себеби субсидиядан чыгыш үчүн ошондой аракет болот. Мамлекет айтып атпайбы, биз 3 жылга чейин субсидия беребиз, 3 жылдан кийин өзүңөр каржылайсыңар. Анан биз аябай ансыз деле көтөрүлүп атканба, андан бетер көтөрүлүп, эл дагы бир кыйынчылыкка душар болот деген. Ушул боюнча оюңузду айтып койсоңуз. Бул өтө маанилүү маселе. Мисалы, мен билбейм башка мамлекеттердин борбору ушундай караңгы түндө калып же суукта калган. Бул бир эмес бир нече жыл болбоду биздечи. Биз уят болуп атпайбызбы? Бул биринчиден, экинчиден муну реформалоо эч эле керек болчу. Үчүнчүдөн жергиликтүү бийлик, мисалы Бишкек шаарынын мэри эли тоңуп атабы, же суусу ысыкпы, муздакпы? Ал айтчу да, мына мен энергетика. Менден эмне сурап атасыңар депчи. Жоопкерчилик дегенде депчи. Хотя шаардын ээси, жетекчиси мэр болуп атат. Эл шаарда жашап атат. Бул бир деңиз. Экинчиден, мен энергетиканын мүмкүнчүлүгү барбы? Мисалы Чаткалга, же Караколго, же Нарынга, же Таласка
чуркап ошолорду эгер бир авария болсо же ошонун баарын билеби? Жок. Энергетикага дагы президент өзгөчө өткөн жылы укук берген. Бирок алар айткан, мында ачык айтканда ишке ашырылган жок. Мунучу башкача министрликке караганда укуктары көбүрөөк болгон булардыкычы. Бирок шаардын дагы өзүнүн бюджети да бар да. Шаардын өзүнүкү дагычы. Анын үстүнө экономдоп караш керек да, мисалы. Көмүр жетиштүү болдубу, газ жетишеби? Жокпу. Андан кийин бул шаардын өзүнүн иши да, кызыкчылыгы да, өзүнүн иши болуп атпайбы? Эми үчүн Минэнергетика буларга жылуулукту бериш керек дейм да. Баягы централизациядан кетүүчү мал келген эчагы элечи. Жергиликтүү бийликтерге да укук бериш керек болуп атат да. Анан 3 жыл субсидия берип эле анан ошол менен өзүңдү өзүң бил деп койгон болбойт. Андан дагы баасын өкүртө көтөрө албайт алар дагычы. Биз антимонополный кызмат бар. Өкмөттүн өзүнчө структурасы бар. Анан ал эми мэрдин өзү каалаганын билип өзүнүн өтүгүн төргүлө албайт да. Себеби эл деген илгеркидей эмес. Азыр кыргыз эли башкача талап койгонго баары кыйын. Өзү эмне кылып койду, аны билбейт. Үйүндө эле кээ бири жылуулап койбойт дагы, мен тоңуп атам дейт. Чынын айтсаңыз, карап көрсөңүзчү. Саясат өкүтө сүйлөт, терезесинен шамал ыркырап атат. Же эшиги толук жабылбайт. Анан ар бирибиз аракет кылбайлыбы мындайчы. Анан мэрлер эмне кызмат кылат азырчы мына. Туура кылат айыл өкмөттөрүн бириктирди. Эми азыр акимдерди да кыскартыш керек. Мисалы тиги Долондун ар жагын бир акимчилик район кылып, бер жагын бир район кылса, Ысык көлдүн теске жагын бирөө, күнгө жагын бирөө болсо, бир район кылса, бул эмне? Мисалы 43 структура бар бир райондочу. Мисалы Жети-Өгүз районундочу 43 структура бар. Ошол керек азыр. Акимдердин деле жумушу азайып калган, азыр өлгөндөр менен тойго эле барып калды. Ушундай реформа керек бизгечи, жергиликтүү бийликтики дагычы. 7 губернатор, 2 облус бар. Биздин Кыргызстан бир эле Россиянын облусуна тең бизде. Ушунчалык чиновниктер керекпи бизге? А бирок иштеп атабы ошолорчу? Мисалы бир губернатордун өкмөт сурап койдубу бир же акимден? Сен бир туристический объект же канча ишкана пайда болду, канча жумуш орду пайда болду дегенчи. Жок болуп атпайбы азыр эле? Баары эле центрди карап атат. Бер акча дегенден башканы билбей атат. Өзүлөрү аракет кылбай атпайбы? Демек туура болот азыркы саясатчы. Эл үшүп төңсө эл жеп коет деген мердичи. Сурап алат. Бул туура кадам, туура кадам деп эсептейм. Анын үстүнө азыр 3 жыл субсидия берип эле ошол менен пошол өзүңдү өзүң бил дебейт да. Андан кийин дагы жергиликтүү бийликке ошол салыктардан бир топ көлөмү кала баштайт. Мисалы Бишкектин чогулткан салыгын калтыра баштайт өзүнө дагычы. А бирок кээ бир облустар бар, мисалы 75% субсидия отурган Нарын облусу. Бул жака сөз берилет да. Берилбей койбойт да. Нарын эли дотация отурат, мисалы. Аны 78%. Анан кайда таштап коет анычы. Баары бир мамлекеттин иши бойдон калат. Мамлекет, өкмөт башчы, президент сурап алат любой акимден, любой мэрденчи. Көзөмөл болот сөзсүз түрдө. Укук жактан дагы, анан моралдык жактан дагы эл да сурап алат да. Ошон үчүн бул туура кадам деп эсептейм. Бул боюнча эми биз министрликтин өзү менен дагы, министр мырзанын өзү менен дагы маектешкенге аракет кылабыз, ал кишинин оюн билгенге. Сиз дагы оюңузду билдиргениңизге чоң рахмат айтабыз. Эми билинбей 30 минут өтүп кеттир. Сизде ушул маанилүү болгон маселелер боюнча ачык пикириңизди билдирип, студиябызга келгениңизге рахмат айтабыз. Алдыда дагы көп жолугушуу болот. Рахмат силерге да.